Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр. Эсенбаевден суроо жооп шоусу. Биздин бүгүнкү коногубуз Сейитбек Кимов. Дүйшөбаев. Ассаламу алейкум. Кош келипсиз. Кандайсыз? Жакшыбы денсаыңыз? Шүгүр өзүм. Сейит агам Лейлек районунда баягы Кыргызстанда эле негизинен баягы медик кыз менен өтө популярдуу болду дедиңиз, негизинен, Бир болуп кетти. Кош келипсиз. Оюндун шарты өтө жөнөкөй. Примерно түшүндүм бирок. 5 суроого жооп берсеңиз, 5000 сом акчалай приз. Неге $100 эмес дебейсизби? Кара түшүп калды. Түштү 5000 сомго. Түштү 5 суроо, 5 минут берем. 5 минуттан убагы бүтүп калса оюн токтойт. 2 суроого жоопту бере албай калсаңыз оюн автоматтык түрдө токтойт. Биринчи, экинчи суроого 10 секундтан жооп берип, үчүнчүсүгө 1,5 минутта жооп берсеңиз уруксат. Кыскасы узун убактыбыз 5 минутта, 5 минуттан ичинде 5 суроого жооп беришиңиз керек. 1 суроого жооп бере албай калсаңыз, Манасададан 500 сомдук пакет бар, тамактануу. Эгерде экинчисиге дагы жооп бере албай калсаңыз, анда автоматтык түрдө оюн ошол жерден токтойт. 1, 2, 3 кетти. Сиз ырчылыкка дагы жакшы эле кадам баскансыз. Ырчылыктан деле немеңиз бар, сабагыңыз бар. Эми караңыз. Алтын апа, болбочу капа, уулуң үчүн саана тартпа деген ыр кимдики? Автору. Өзү кайсылык мен уккан эмесмин мындай. Алтын апа, болбочу капа, уулуң үчүн саана тартпа, тайрайрайрай. Тайрайрайындагы укпадым бери жагында. Бул ырды угуп элексизби? Угуп элекпи? Хорошо, канча секунд кеткен болсо ошончо кош берем кийинки сурооганда. Бирок тилекке каршы бул жерден оюн токтош керек болчу. Макул, кеттир сизге неме? Кыргыз боюнча. Апаке бай дегендерди укканбыз. Ошол да. Бирок бул Апаке, жок, башка болсо. Караңыз, макул. Сизге 30 секунд кош берем. Кыргызда аял, жар, жубай, колукту, катын деп айтат. Ооба. Дагы бир эле аталышы калды. Ошол аталыш кандай? Кыргыз Аял, жар, жубай, Ой. колукту, катын. Дагы бир адабий тилде айтылышы бар. Колдонуп жүрөт. Тойлордо айтылат бул. Тойго көп барып жүрөбүз, мисалы үчүн. Жар, жубай кетти, колукту кетти. Аял кетти, жар кетти, жубай кетти. Шерик. Жок. Өмүрлүк шерик деген жокпу? Жок. Өмүрлүк шерик, 5000 сом. 5000. Колдоочу азыр тойлордо айтылат, бирок нормально эле. Кадимгидей эле айтылат тойлордо. Аял, жар, жубай, колукту, катын дагы бир аталышы бар. 5 тамгадан турат сизге подсказка. 5 тамга. 5 тамгадан турат. Жаным? Жок. Жар кетти. Аял, жар, жубай, колукту, катын. Дагы бир аталышы бар. Бир эле аталышы бар. Никеден кийин. О жаным дегенен о никеге чейин жаным деп жүрөбүз да. 5000 сом кетти окшойт. Биринчи суроодо эле, Биринчи суроодон көп эле өтө албайт экен өзү. Аял, жар. Сиздер билсеңиздер комментарийге сөз түрдө жазыңыздар. Жок. Анда 5 сомго төрөйүнбү? Манасат ага. Мун убактым бар го, ошол жака коюп кой. Караңыз анда. Бул нерсе мындай дейт экен. Мен эч ким эмесмин. Бирок менин аталышым бар. Кээде мен чоңмун, кээде кичинемин. Бирок өз алдынча боло албаймын. Мен эмнемин кааласаңыз, же мен киммин? Экөөнүн каалаганын түшүнүп алыңыз. Дагы бир жолу мен кээде чоңмун, кээде кичинемин. Мен кээде кичинемин, кээде чоңмун. Мен эч ким эмесмин. Бирок өз алдынча боло албаймын. Мен киммин? Же мен эмнемин? Бул бир нерсе. Подсказка жок. Мен чоң боло 2 минут алам. убактыңыз калды. Мен чоң боло алам, мен кичине боло алам. Жок, мен кээде кичинемин, кээде чоңмун. Бирок өз алдынча боло албаймын. Мен эч ким эмесмин. Бул? Мен эч ким эмес. Эч ким. Бул үч бурчтук суроо окшойт бакалам. Үч бурчтук суроо. Эч ким? Логикалык. Эч ким? Жок, бул мисалы үчүн карасаңыз, бул көзгө көрүнөт да. Мен Көрүнөт. эч ким эмесмин дейт, караң. Мен эч ким эмесмин. Кээде чоңмун, кээде кичинемин. Бирок өз алдынча боло албаймын.
Мен киммин же мен эмнемин? Ой. Өзүм мындай башкаларга неге оңойло суроо бердим да. Экран аркасында табыш оңой да. Экран алдында табыш кыйын. Кеде чоң. Ладно, 5 сомдагы кетти окшойт. Үчүнчү суроо мындай. Үчүнчү сурооду берейин сизге. Мындай эле для интереса, ладно. Сулайман Тоо уже бирок оюн бүттү. Уже 500 сомдорам кетти уже. О, өзүм жей турган болдум. Сулайман Тоо кайсы акча бирдиге коюлган сүрөтү? Тоодун сүрөтү. Бул жакшы суроо экен. 5000 сомдук. Дагы бир мүмкүнчүлүк. Ой, Курманжандат 50 сомдук. Сиз билсеңиз комментарийге жазыңыз. Оюнубуз бүттү. Туура эмеспи? Курманжандатка мен алайская царица Чындык такча барбы? Жок, неме кеш жок да. Биз электрон каякта иштеп атасыз? Немеде? Бул жак бүттү? Бүттү, өчүрдү. Минутуңуз дагы бүттү. Тилекке каршы Сейит агам өтө албай калды. Медик кыз деп жүрөбүңүз. Жакында аромат деген ыр чыгат, ошондон кийин дагы келебиз. Болду. Рахмат.